Орусиялык окумуштуу, тарых илимдеринин доктору, профессор, бир нече илимий китептердин автору Виктор Казадой талас жергесине алгачкы ирет келди. Тарыхчыны облус жетекчиси Эрмат Жумаев кабыл алып, анын талас өрөөнүндөгү болуп өткөн тарыхый окуяларды тереңден изилдөөгө жумшаган аракетин баалап, ар тараптуу колдоо көрсөтүлөөрүн билдирди. Для нашего народа, для нашей страны очень значимо то, что вы делаете. Мы вас благодарим. Талас жергесине куш келдиңиз. Талас тарыхка бай чөлкөм. Андыктан ал окуялардын болушунча тереңден изилденишин жана дүйнө жүзү билишин каалайбыз. Биздин элибиз жана мамлекетибиз үчүн сиздин кылып жаткан эмгегиңиз абдан маанилүү. Бул аракетиңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз жана бардык жактан колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Делаете, мы вас благодарим и готовы поддерживать. Алгач орус тарыхчысы улуттук Манас Ордо комплексине барып, жакындан таанышып чыкты. Белгилей кетсек, Виктор Иванович Казадойдун 13төн ашык китептери жана монографиясы жарык көргөн. Ал илимпоз катары Сибирдин бүткүл тарыхын изилдегиси келгенин айтат. Бирок ал боюнча 1967 жылы жазылган Сибирдин тарыхы бир гана академиялык басылмасы бар. Ошол себептен акыркы жылдары Сибир кыргыздары тууралуу кызыгып, бул боюнча илимий эмгек жаза баштаган. Анын эмгегинде айтылган тарыхый окуялардын басымдуу бөлүгү талас өрөөнүндө болгондуктан көп суроолорго жооп табуу үчүн келгенин билдирди. Я заканчиваю книгу «История сибирских киргизов». Мен Сибир кыргыздарынын тарыхы тууралуу жазып жаткан китебимди аяктоо алдында турам. Менин темамда көп согуш окуялары дал ушул талас жергеси менен кесилишет. Бул жерде биринчи кылымдан баштап көп тарыхый окуялар орун алган. Жаңы доорго чейинки 40-жылдарда миграция жаңыдан гана башталган мезгилде Сибир кыргыздары эң алгач дал ушул таласка келишкен деген божомолдор бар. Талас салгылашуусу орун алган тарыхый жерлерди өз көзүм менен көрүү үчүн келип отурам. Негизинен талас бай тарыхка ээ. Бирок дүйнө коомчулугуна анчейин жайылган эмес. Ооба, башка өлкөлөрдүн көп окумуштуулары бул жөнүндө жазгандары бар. Бирок мен ал илимий эмгектердин баарын бириктирип, тереңден изилдөөгө болгон күч аракетимди жумшайм. Кыргызстан анын ичинен талас жергеси тарыхка бай, бирок өтө тереңден изилдөөгө алынган эмес. Ал эми Виктор Казадойдун бул сапары бир гана ал окуяларды жакындан изилдеп гана тим болбостон, жалпы дүйнө жүзүнө жайылтууга жол ачыларын жергиликтүү тарых изилдөөчүлөр белгилешет. Советтик мезгилдерде көп басмырланган, бурмаланган тарыхтар болгон. Ошо тарыхтардын бардыгын калыбына келтирүүгө биз эле эмес, дүйнөлүк окумуштуулардын баары кызыктар болуп атат. Казадойдун келиши бул таластын тарыхын, Айкөл Асабовдун кадам жайлар баскан жерлер, кең кол, ар бир ошо ата бабаларыбыздын баскан жерлери ошону дүйнө элине дүңгүрөтүп, ошол тарыхта орун табат деген мен ишенимдемин. Ошондуктан баштап ар бир жерлердин тарыхын айтып, жерлерди көргөзүп жүрөбүз. Андан соң орусиялык тарыхчы Каныкей апа булагына барды. Эскерте кетсек, тарых илимдеринин доктору Виктор Казадойдун талас жергесине болгон иш сапары 4 күнгө созулуп, бул убакыт аралыгында ал өрөөндөгү тарыхый жайларды изилдейт. Сеймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.